Саламаттыкты сактоо министри коронавируска чалдыгып, ак-COVID менен дарыланып жатат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев COVID-19 менен ооруп калды. Бул тууралуу ал 24 KG агенттигине билдирген. Анын айтымында ал ооруга чалдыкканына 3 күн болуп, учурда ак-COVID менен дарыланып жатат. Кечээ өзүмдү жаман сездим, бүгүн сүйлөгөнгө чама-чаркым жетип калды. Алыстан иштеп жатам, дейт Бейшеналиев. Белгилей кетсек, кечээ министрлер кабинети коронавирустук инфекция менен күрөшүүдөгү Саламаттыкты сактоо министрлигинин ишин канааттандырарлык эмес деп баа беришти. Жээнбековдун адвокаты өзүнө кылмыш иши козголгонун билдирди. Экс-спикер Асылбек Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымовго алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Касымов Азаттыкка билдирди. Анын баш коргоо чарасы 1-ма райондук сотунда каралып, 28 августка чейин үй камагына алды. Давран Касымовдун айтуусунда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 1,5 жыл мурун кыскартылган кылмыш ишин кайрага козгогон. Соттун отурумунда ишти кайра козгогонго болбойт деп жазылып турат. Сот аны көрүп таң калып жатат, тергөөчү дагы аны билбегенин айтып жатат, деди. Адвокат ага каршы экономикалык кылмыштарга каршы кызматтын мурдагы кызматкери Сверлов райондук соту тарабынан соттолгон Каныбек Туратов аттуу адам акча алып бербей койду деп арызданганын кошумчалады. Булак Азаттык. УКМК менен ИИМге Акылбек Жапаровдун үстүнөн арыз түштү. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков экономика жана каржы министри Акылбек Жапаровдун үстүнөн бийликке арыз жазды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жарыялады. Султанбековдун арызында төмөндөгүлөр маалымдалган. Эскерте кетсек, буга чейин Темирлан Султанбеков экономика жана каржы министри Акылбек Жапаровго карата өз алдынча тергөө жүргүзө баштай турганын, министрдин өлкө экономикасындагы кырдаал оор эмес деген сөзүнөн кийин билдирген. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстанда тышка мал сатууга коюлган чектөө алынды. Кыргызстанда бодо мал менен майда жандыктарды экспорттоого чектөө алынганын өкмөт кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөттүн кезексиз жыйынын өткөрүп, анда өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу каралган. Марипов айыл чарба министрлиги малында чыра көрсө, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда көйгөйлөр жаралмак эместигин айткан. Ошондуктан бир катар чечимдерди кабыл алуу маанилүү болуп жатканын билдирген. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн тышкары аймакка кээ бир айыл чарба азыктарын экспорттоого тыюу салынат. Кеп буудай, буудай уну, шекер, күрүч, өсүмдүк майы жана жумуртка тууралуу болуп жатат. Ошондой эле тоютка болгон баанын өсүшү байкалууда. Буга байланыштуу чөптү, аралаш тоютту, жүгөрүнү, арпаны толугу менен тышка сатууга тыюу салынат. Ал эми 8-июлдан тарта Кыргызстанда бодо мал менен майда жандыктарды экспорттоого болгон чектөө алынат деп айтылат маалыматта. Булак Спутник KG. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев Азербайжанга элчи болуп бекиди. Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөсү Кайрат Осмоналиев Кыргызстандын Азербайжандагы элчиси болду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Буга чейин Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Осмоналиевди кызматка дайындоону жактырган. Осмоналиев 2016 жылдан бери БШКнын мүчөсү болуп келген. Булак Спутник KG. Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы элчиси болуп дайындалды. Садык Шернияз Кыргыз Республикасынын Франция Республикасынага атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана буунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Кошумчалай кетсек, Францияга Кыргызстандын элчилиги 2021 жылдын май айында ачылган. Булак Назар Ньюс KG.